Өчүрө албайбыз. Жок, өчүрө албайбыз. Ушум өчүрө албайсың, түндө да өчүрө албайсың. Өчүрө албайбыз. Нол эт менен чогуу ушул келди, ал портер моундай уну бири-бирине тийип, кандай акыбалда келди? Түндө да. Түндө да өчүрө албайбыз. Жашооң ушул. Ооба, ушул. Түндө да өчүрө албайсың. Өчүрө албайбыз. Сөзүңө жооп бере албайсыңбы? Жооп беребиз. Кан болуп аралашып, башы деле, териси деле аралашып жата берет экен. Ушул негизи ушул мусорду, мына эт турган жерде туруусу кандай? Эми эт аралашылбайт го, бул жерде турат да. Тазараак идишке салып койгонго не канчалык оорчулугу бар да? Жок, бул кандай санитарлык нормаларга жооп беребиз? Жок, эмнеге бул сырты менен эле турбу? Же эттин өз жери жакпы? Жок, Кем ошо эт таштын атайын. Тиңке. Мындай сиздерде текшерүүчүлөр болобу? Болот ооба. Демек ушундай ташый бергиле, бул нормага жооп берет, санитарлык нормаларга жооп берет деп айткан. Ооба. Үйлүү болуш ар бир адамдын кыялы. Дал ошол кыялыңызды орундатыш үчүн мен сиздерге Карагай курулуш компаниясын сунуштаймын. Эмне себептен деп ойлонушуңуз мүмкүн. Анткени бул курулуш компания акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен курулууда. Бул жаңы курулуп жаткан үйдө газ, свет, ТЭЦ, бардык чарбалык жумуштарынын бардыгы чечилген. Карагай курулуш компаниясынын документациялык иштеринде көйгөй жок, бул жактан 100%га кепилдик берилет. Бул курулуш компаниясы курулуштун А блогун толугу менен бүткөрдү. Ал эми калган 2 блогунда курулуш иштери жүрүп жатат. Дал ушул курулуш компания туурасында кенен маалымат алгыңыз келсе, өздөрүнүн YouTube каналы бар экен, ага катталып, кенен маалымат алыңыздар. Жана ошондой эле экран астында жазылган телефон номерлерге чалсаңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Кыялыңыздагы аянты кенен, тынч жерден үйлүү болгуңуз келсе, анда Карагай компаниясын тандаңыз. Анткени бул компания сиз ойлогондон да мыкты. Ушул Кербен шаарындагы эт сатуучу жайларга келген эт экен. Биз азыр капысынан эле жолугуп калдык. Эттин кандай шартта келгенин караңыздар биринчиден. Тигини караңыздар, кандай шартта келди. Жөн эле портерге могул тинекени сала калып алып келиптир. Ана эми муну жакындаттырсаң, мунулорунда аябай эле кыл, кир жабышып жүрөт. Канистрди караңыздар сыртын. Анан могул эт менен чогуу ушул келди, ал портер моундай уну бири-бирине тийип, кандай акыбалда келди. Бул жакка эт сатуучу ушул жайга келет экен. Саламатсыздарбы? Бул жай ким карайт экен? Биз. Сиздерби? Азыр эттерди алып келипсиздер портерди. Бул санитардык нормаларга туура келет ушундай алып келүү, анан азыр карасак аябай эле кирдей, мындай жанагы идиштериңиздер деле таза эместей. Кербен шаарынын тургундарына ушундай кызмат көрсөтүү кандай? Ким жооп берет? Сизби? Ошо эми тазалык ушу бардык эле ушул портер менен ташыйт негизи. Бардык эле ушундай. Этти текшерип көргүлө. Негизи ушул өзүңүздүн оюңуз боюнча кандай? Мына портердин үстүнө тинекени эле жая салып алыңыз беле мындай Кем ошо эт таштын атайын. Тинке. Мындай сиздерде текшерүүчүлөр болобу? Болот ооба. Демек ушундай таза ташый бергиле, бул нормага жооп берет, санитарлык нормаларга жооп берет деп айткан. Ооба. Мисалы үчүн сиздин ушул эттериңиздин бир таза экенин тастыктаган малдарыңыз кандайдыр ветеринардан уруксат кагаздарыңыз барбы? Бар. Көрсөтө аласызбы? Көрсөтүлөт. Бизге мындай кагаздар берилет. Текшерилди протокол, номер. Бул кагазыңызды карасаңыз, бул кагазыңыз январдын 28-inde экен, Мисалы үчүн жанагы эттерди ар бир 3 күн аралыгында келген. Бул эски кагаздар. жаңылары бар бунун? Бар. Буларды кисе көрсөтө аласызбы? Эттер алат, мектеп окуучуларына даярдалат. Ошо кисе. Азыр мисалы үчүн могул жерде карасаңыз, могул урматтуу көрүүчүлөр көрсөңүздөр болот, могул эттердин жерлер ушул негизи ушул мусорду, мына эт турган жерде туруусу кандай?
эми этке аралашылбайт го, бул жерде турат да. Жерде турат. Негизи санитардык нормаларга жооп береби деген? Ооба. Могулар тарттым. Могулар тарттым. Мисалы үчүн могул жылкынын башы. Жылкынын башы деле ушул эт турган жерде тура берет. Андан эч ким жиркенбейт деле экен бул жерде. Бул ошол сатуучу айтып атат азыр бул мындай бизде баары эле ушундай нормага жооп берет, бизге боло берет деп атат. Демек бул ушул Кербен шаарынын тургундары ала берет, аларга боло берет деген нерсени көрсөтүп атат да. Рахмат, содаңыз болсун. Анан жанагы эт саткан агабыз туура эле айткан экен. Бизде баары эле ошондой деп. Көрсө туп туура экен ал. Мына баары эле ошондой экен, бардык жерде эле мынтип кан болуп аралашып, башы деле, териси деле аралашып жата берет экен. Анан мына көрсөңүздөр болот, бүт баарын. Бул жакта деле ушундай. Еттер ушундай эле шартта сатылат. Саламатсызбы аке? Бул эмне эти? Жылкын этиби? Сиздердин нетиңиздер мындай нормага, санитардык нормаларга жооп береби? Сиздер текшерген кызматтар болобу? Ичкендер текшерет ошто. Кайсы канал? Саламатсызбы? Мул сизде деле мисалы үчүн азыр бизде сиздерден мурун бир сатуучуга барсак, эт сатуучуга. Бизде баары эле ушундай дейт да. Чындап эле биз биринчи таң калдык эле, азыр баары эле ушундай экен. Сиздерден жат деле көрүнүш эмес экен. Бул мисалы үчүн бул жерде бир ширактарыңыз турат, буттары, башы турат да, якта бир башы турат. Калкка, Кербен шаарынын тургундарына ушундай шартта кызмат көрсөтө бересиздер. Не зыян бар азыр? Жок, бул кандай санитардык нормаларга жооп береби өзү? Жок, эмнеге бул сырты менен эле тургу, эттин өз жери жакпайт. Жок, мисалы үчүн моундай жерде туруш керек, ушу эт менен аралашып туруш керек деген нерсе барбы? Мисалы үчүн, халаттын үстүндө деле негизи мындай сиздер калкка кызмат көрсөтүп атасыздар, сатып атасыздар, акчасын алып атасыздар, анан сапаттуу кызмат көрсөтөлүк деген түшүнүк барбы? Сени мисалы мен азыр бир жерде жөн эле эч ким сага жооп бербедим, мен сени жөн эле чакырдым, камераны 1 мүнөт өчүрсөң деп. Жок, айта бериңиз, өчүрө албайбыз. Жок, өчүрө албайбыз. Ушуну өчүрө албайсың, түндө да өчүрө албайсың. Өчүрө албайбыз. Түндө да. Ушу түндө да өчүрө албайбыз. Жашоң ушу. Ооба, ушу. Түндө да өчүрө албайсың. Өчүрө албайбыз. Сөзүңө жооп бере албай калбайсыңбы? Жооп беребиз. Даңгал жүрсөң. Жок, мен азыр Май сен өчүрсөң деп. жок, сиз эмне? Мен мисалы үчүн сизден бул жерден мен сизге жаман сөз сүйлөгөн жокмун. Мен сага жаман сөз сүйлөдүм бар. Сиз мисалы ошондо эмнени айткыңыз келип атат азыр? Сен өчүрсөң. Бизде 50 жылдан бери ушундай. Ушундай, мен ошону айтып атам. Ушундай эле болуп сатылып келген. Ушундай эле сатылат. Шу боюнча Бул эч кандай мындай шарттарга зыян деле жок. Зыян жок. Ошону ошентип айтып коюңуздар анда. Зыян деле жок. Ушундай эле болуп келген. Ушундай эле боло берет. Сыртка койсо элде тартсаң, бияка койсо биякта тартсаң, каяка коюш керек бул? Жок, негизи кандай? Боло берет, өзүнүн башыда, өзүнүн ниети, шегап келген терзимен туруп буну акыр тердин шылып. Негизи сиздерде мындай анча-мынча да кээде келип бир кызматтар текшерип турабы деген? Текшерет. Докторубуз бар. Текшерип, ушундай боло берсин, бул Сен биздин жана ветеринарчыбыз тап келсең баары иш жерде жүрөт. Муну баары печаттары бар, баардыгы текшерилген. демек бул мындай сиздерге кадимкидей эле көрүнүш, Мындай эле бул илгертен бери бул башты шегап келип коесаң сыртка коелу. Сыртка койсо сырттагы эм тартып атырың го. Түшүнүктүү. Рахмат. Бул ушул илгертен бери ушундай болуп келген дейт. Эч кандай жат көрүнүш эмес, эч кандай эч кимге зыян тийбейт, эч кимдин ден соолугуна деле зыян тийбейт деп атат. Анда тиешелүү кызматтар деле бул ушинтип сата берүүбүзгө уруксат беришкен деген жоопторун беришти содагерлер. Саламатсызбы? Саламатсыздар? Чурасак болобу? Жөн эле коем койсо. Мен атым Рыспай. Саламатсызбы? Мен журналистмин. Содаңыз болуп атты. Аке, мынул жерде мынул мал жаныктарынын, союлган мал жаныктарынын баштардын жатышы бул кандай? Жана санитардык нормаларга туура келеби? Жооп береби? Мынул баштардын бул жерде жатышы. Азыр мисалы үчүн сизге могул жерде туруп белин таап, билбейм. Мен сырттан келгенде кадимкидей жагым сиздин мурунга уруп атат. Кондиционер иштеп турат да, тууган.
Жок, кондиционер Суық болғанға турса дагы өзі мына скрип кадимкидей болады. жыттанып атат да, бул этке уруп койсо, анан сиз бул эми этиңиз жок дегенде 550 сомдон сатсаңыз керек. 470 сомдон. 470 сом. Сиздерден эт арзан экен. Ошко барганда. Анан эл ошончо акча алгандан кийин сапаттуу эт алыш керек да. Укугу. Анан сиздин нол жер азыр өтө жагымсыз. Буну сиз эмне сатасыз бул жерде? Болду, караштырабыз. Сатасызбы? Сатылат ооба. Эми ыргытып жибербейбиз го. Жок, эми ушуну башкача шартта холодильникке салып сактаса болобу бир? Болот. Азыр но турганы сизге деле жагымсыз да турабы? Урматтуу көрүүчүлөр карасаңыздар, бул сатуучуга балким билинбей аткандыр. Мен азыр сырттан таза абадан келгенге кадимкидей жыттанып атат. Бул мына этке уруп атат. Анан мен таң калганым акысы да кирбенде баардыгында эле ушундай экен. Мен бир эле бул сатуучуну мындай неме кылган күнөөлөгөм, баарында эле ушундай экен. Өзү айтты, бизде баарында эле ушундай болуп келген боло берет деди. Бирок мен Ош шаарында мындай көргөн эмесмин. Могул эттер менен могул жандыктардын башын аралаш сатканын көргөн эмесмин. Мага өөнү өчүрүп атат. Бирок бул жактагыларга кадимкидей көрүнүшкен. Менимче элдерди деле үйрөтүп коюптур да. Эгер алуучу келип туруп, муну неге моундай кылып койдуң деп бир ооз айтканда, биз акчага алып аткандан кийин таза эт алып жегенге укугубуз бар да деп айтканда, булар деле мындай алат эле. Бирок ушу элдери дагы үйрөнүп бүткөнбү, сатуучулар деле үйрөнүп бүттүр. Айтор мындай эч кандай жагымсыз көрүнүш эмес экен, кадимкидей эле боло берет деп атат. Бирок сизге рахмат. Биз азыр бир-эки сатуучуга айтсак мындай мойнун алып атат да. Кайерлер тарттыңар. Тегылды жакта. Анан сиз эми туура моюнга алабыз деп атасыз. Баягы кемчиликти моюнга алган деле негизи жакшы сапат. Анан ушуну эгер алып койсоңуз, сапаттуу тейлөө көрсөтсөңүз, өзүңүзгө эле жакшы. Текшерүүлөр болот. Болобу? Болот. Анан ушуларга мындай унчукпайбы? Эми туган буну арам нерсе эмес, адал нерсе. Жок, арам нерсе эмес. Буну ыргытып жибере албайбыз. Мисалы бизде Ош сен айткандай Оштогудай чоң эл көпчүлүк эмес. Мисалы ал жакта 1 миллиондон ашык эл бар. Бизде биектин тургуну кандай 20 миң, 25 миң болсо, анын деле бардыгы соодагерге. Жок, эми мону карасаңыз азыр. Соода ишине чыгышпайт. Мону караң. Могул дубалыңызды деле могул кан кылып, кери кылып Тура. өлтүрүптүр. Шуну мону караң, мону турган өтө кир. Азыр эми могул эти, могул адамдар жей турган жагы ушу ылдый карап турат да, турабы? Муну алып барып адамдар эми жанагы күйгүзүп туруп жейт. Күйгүзүп же болбосо могул терисин шылып туруп жейт. Эми алар деле таза эт жесе барыбызга жакшы да, ден соолугубузга. Анан бул жер кичинекей шаар, өзүңүз айттыңыз. Бул жерде баары эле өзүңүздүн тааныштарыңыз, туугандарыңыз, жердештериңиз. Анан алар дагы сапаттуу эт жесе, алардын ден соолугу үчүн Эми ал жактачы сен айткандай боорун бөлөк, жүрөгүн бөлөк, башын бөлөк, шыйрагын бөлөк адамдар сатып тазалап ал ишти жасайт да. Бизде андай условия жок биринчиденчи. Экинчиден ошо эл өзүң айтмак. Моуну тазараак идишке салып, койгонго не канчалык оорчулугу бар да. Тазараак идиште жакшыраак жерде сактаганга. Макул анда. Эске аласыз деп умтуп каласыз.